Туғандар, бүгін біз Жапалақ Уна базарындабыз. Базарға келгендер бардық эле көрсө керек. Машиналар кыйла арзандады. Сатарман көп, аларман аз. Канчалык деңгээлде арзандаганын азыр сиздер менен биргеликте көрүп өтөбүз. Туғандар, ак түстө өтө таза фит издегендер үчүн сиздерге сонун вариантта экен. Сырт кабалы өтө жакшы, эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Жылы 2003-13 объемду. Кызыккандар ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сыртында эч кандай краска кылына турган жери жок. Жайкы дөңгөлөктөрдү. Ичи тряпочный салон. Монитор бар. Кондиционер. Кондиционерлер бар иштейт, кондиционерлери. Иштейт. Ички көрүнүшү өтө жакшы экен. Эч кандай сиденьяларында жыртылган жерлери жок. Пробеги 248. 248. Родной пробеги. Сырт кабалын көрдүңүздөр да өтө таза фиткен. Кыргызстан номерде. Акчасы канча болчу? 600 болсо да. 600 000 болсо, ушул фитте келип алып кетсеңиздер болот экен. Келип дагы сүйлөшөсүздөр тугандар. Өтө таза фиткен. Тугандар, Honda Accord Tornado кузовто ак түстө. Российский номердеги Уна чыгарылган жылы 2000 жылкы 2 объемду. Тугандар, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге Россиядагылар үчүн бир жакшы таксопарк сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый Курьер. Богатый Курьер таксопаркында ар дайым розыгрыштар ойнотулуп турат. Богатый Курьер таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Велосипедтен баштап чоң грузовой машинага чейин ушул паркка уланып иштесеңиздер болот. Паркка уланаардан алдында сөз түрдө сак бол KG промокодун иштетсеңиздер, сиздерден таксопарк 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Ушул таксопаркты доставкада иштеген биздин мекендештерге сунуштап кетем. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы өтө жакшы. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Ички көрүнүшүн көрсөтүп өтөйүн. Иштери 4 айнек көтөргүчү бар. Ич кабалы өтө жакшы. Кожаный салон экен. Tornado издегендер үчүн өтө жакшы вариантта, спортивный вариантта жасалган. Акчасы канча экен? 450 000 дейт. Азыркы көрсөткөн номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Дагы бир Россиядан келген Honda Aria унасы. Сырт кабалы орто. 1.5 объемдо. Ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. 2003. Honda Aria өтө жакшы машина, барыңыздар билсеңиздер керек. Сырткы көрүнүшү орто. 4 стеклоподъемник, тряпочный салон. Алдына чехол салып коюптур. Өзү кожаный салон экен. Арткы көрүнүшүн сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Сыртында краска кылбай айдап жүрсөңүздөр болот экен. Акчасы канча дедиңиз? 430 000 тугандар. Дагы арзаныраак сүйлөшсөңүздөр болот. Жана көрсөткөн номерге байланышка чыгыңыздар. Российский номерде Honda Civic ак түстө. Сыртында кичине кылына турган жерлери бар. Жылы 2001 1.5 объемду. Автомат ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы орто, бирок краска кылбайлы айдап жүрсөңүздөр болот. Российский номерде. Тряпочный салон. Ич кабалын сиздерге бир көрсөтүп өтөйүн. Жана көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Honda Civic кызыккандар. Российский номерде да Honda Fit унасы. Сырт кабалы өтө жакшы экен. Жылы 2011 1.3 объем.
Сыртында эч кандай вложение жок десем, бул жерде кичине урулган жери бар экен. Акчасы канча? 700 кеми бар да табыз. 700 кеми бар. Телефон номерiniz канча? 552 менен 552 менен 027 027 292. 292. Ушул номерлерге чалып, ушул машинаны түшүрүп сүйлөшсөңүздөр болот. Биз сүйгөн Мерс 211 российский номерде экен. 2002 2.6 объем 550 миң дейт. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы эч кандай краска требует этпейт. Сырт кабалы өтө жакшы экен. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Жанагы көрсөтүлгөн номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Россияда хит болгон Hyundai Solaris унаасы комплектация өтө жакшы окшойт. Автомат 2018. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. 820 миң деп жазып коюптур. Дагы арзаныраак сүйлөшсөңүздөр болот экен. Сырт кабалы өтө жакшы, эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Дөңгөлөгү кышкы экен. Артында дагы эч кандай урулган жерлери жок. Тугандар, дагы бир Honda Fit унаасы российский номерде 630 миң дейт. Кызыккандар болсо, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Жылы 2009 1.3 объемда. Сырт кабалы өтө жакшы, эч кандай вложение кыла турган жерлери жок. Ички көрүнүшү Fit айдагандар баары эле түшүнсө керек. Кожаный салон. Базар болду. 630 миңден түшүп бересиз да чалышса. Ушул номерлерге чалып содалашсаңыздар болот. Өтө жакшы алып. Кыргызстан номерди алам дегендер үчүн дагы бир вариант. Honda Fit орто абалда. Жылы 2004 1.3 объем. Ушул номерлерге чалып байланышыңыздар. Сырт кабалы краска кылына турган жерлери жок. Пока что жүксө болот. Чехолду салып коюптур. Өтө жакшы чехолду. Монитор бар. 4 стекло подъемник бар. Арты таза элеби? Казаны көрсөтүп таза. Казанына кызыккандар көрсөңүздөр болот. Эч кандай артта удар жеген эмес. Акчасы канча мун? 550. Тугандар, 550 миң деп айтылды. Дагы номерине чалып байланышып содалашсаңыздар болот. Сервис бирлерге кызыккандар үчүн Кыргызстан номерде жылы 99-жылкы экен, 2 объем. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Акчасы канча? 500 миң дейт. Сыртында эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Тегерек четин бир көрсөтөт өтөйүн. 500 миң дейт тугандар. Чалып байланышка чыксаңыздар болот. Ичи мындай тряпочный салон. Өтө таза айдалган машина экен. Жанагы номерлерге чалып содаңыздарды берсеңиздер болот. Дагы арзандатып берем дейт. Издеп сүйүүчүлөр, сиздерге дагы бир вариант. Сырт кабалы өтө жакшы экен. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Жылы 2003 2 объемдо. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Ичини көрсөтүп өтөйүн. Тряпочный салон. Монитор бар экен. Лобовойдо дагы кичине трещина бар экен. Ички абалын өзүңүздөр көрүп баа берсеңиздер болот. Акчасы канча? 800 миң дейт. 800 миң түшүп берем дейт. Жана көрсөтүлгөн номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Hyundai Solaris издегендерге дагы бир жакшы вариант.
Жылы 2013 1.6 объем дейт. Эгерде Солярска кызыккандар ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Акчасы 470 миң дейт. Кечине краска кылына турган жумуш иштери бар экен. Ички көрүнүшүн көрсөтүп өтөйүн. Өтө жөнөкөй комплектацияда. Алдыңкы айнектери электрону көтөрүлөт, электрический. Арты простой ручной экен. Акчасы болушу канча? 70 жатабыз. Кичине түшүрүп берет. 450 миң тегерегинде бүтөт экен да. 450 миң тегерегинде ушун Соляристи көрсөңүздөр болот. Россиядан келген российский номерди дагы Зайчик деп коебузбу? 213 кузовдагы Mercedes-Benz. Жылы 97-жыл экен, срочно дейт. 2.8 объемдо. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. 295 миң деп жазылган. Андан дагы түшүрүп содалашсаңыздар болот экен. Сырт кабалын сиздерге кыска көрсөтүп өтөйүн. Сыртында краска кылына турган иштери жок экен. Ушул бойдон айдаса болот экен. Ичини көрсөтүп өтөйүн. Мерс айтаганда түшүнөт. Кыргызстанда Kia Rio издегендерге Кыргызстан номерде автомат 2015 1.6 объем. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сиздерге тегерек четин көрсөтүп өтөйүн. Дөңгөлөктөргө кышкы экен. Тегерек четин карап чыксак эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Машина өтө таза көрүнөт. Мульти-руль, кондиционер бар экен. Тряпочный салон. Алды электрический экен. Арты колдо көтөрүлөт экен. Акчасы канча? Акчасы 600 миң болот. 600 миң. Болот турган ценасы 600 миң дейт туугандар. 2015 1.6 автомат Kia Rio. Серебрөсү түстө Hyundai Solaris рестайлинг кузовда 2015 1.4 объемдо экен. Акчасы канча дедиңер? 550 миң дейт туугандар. Жапалак унаа базарында Hyundai Solaris 550 миң дагы түшүп берет. Телефон номерин сиздерге азыр калтырып кетем. Чалып байланышсаңыздар болот. Телефон номерлери, комплектациясын көрөлү. Простой комплектация. Алды электрический, арты ручной экен. Базовый комплектация деп айтылат. Солярис айдагандар өздөрү түшүнөт. Монитор бар экен бирок. Базар болдубу? Болду. Канча берип едиңер? 470 миңге берип эптир. Кичине кошсоңуздар, алсаңыздар болот. Honda Stream унаасы 2003 2 объем автомат экен. Honda Stream унаасына кызыккандар ушул унаа сиздерге дагы бир жакшы вариант экен. Сырт кабалы өтө жакшы. Эч кандай вложение жок. 7 месталуу, 4 стеклоподъемник бар. Автомат. Ички көрүнүшү тряпочный салон. Бирок жакшы сакталган экен, эч кандай чыртылган жерлери жок. Болушу канча? 600 дедиңизби? 550. 550 миң дейт, дагы түшүп берет экен. Карнивалдары кыйла арзандаган, биринчи келгенде 20 миң доллардан жогору болгон. Азыр 2019 2.2 объемдо ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Акчасы 17 миң доллар деп жазып коюптур туугандар. Сырт кабалы өтө сонун. Эч кандай краска кылына турган жери жок. 17 миң доллар. Өтө жакшы вариант экен карнивал издеп жүргөндөр үчүн. Hyundai Getz издегендерге жылы 2008 1.6 объем дейт. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Кызыл түстө. Сырт кабалы өтө жакшы экен. Титановый дискаларда. Шинасы летный экен.
Механика простой комплектациядан. Бирок иштери стеклоподъемниги бар экен. Сырт кабалы өтө жакшы. Акчасы канча? 400 000 кеми бар дейт. Жана көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышка чыксаңыздар болот. Подограф сиденье? Подограф сиденьялары дагы бар экен, иштейт экен туугандар. Өтө жакшы унаалардын бири Toyota Corolla Verso, Кыргызстан номерде. Жылы 2003-16. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Механика экен. Сырт кабалы өтө жакшы экен. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Бул жерде кичине гана царапина бар экен. Абалы өтө жакшы. Комплектациянын түшүнгөндөр ички көрүнүш ушундай. Тряпочный салондо, бирок эч кандай жыртылган жерлери жок. Таза сакталган. Акчасы канча? 600 000 дейт туугандар. Toyota Corolla Verso кызыккандар ушу 600 000 деп атат, бирок дагы арзаныраак сүйлөшсөңүздөр болот. Туугандар, Honda Jazz унаасы, механика, привозной мотор 10 күн болуптур коюлганына. 2008 1.5 объем. Ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы өтө жакшы. Жайкы дөңгөлөктөрдү ичиң бир тапталайчы. Ички абалы көрсөтөтөйүн. Алдында гана стеклоподъемниги бар экен, арты ручной экен туугандар. Тряпочный салон. Болушу канча? 730 болса беріп аламыз. 730 000. Машина бүтін кадовой коробка. Алды арты таза. Казаны да көрсөңүздөр, эч кандай аркасынан удар болбогон экен. Таза Honda Jazz экен.